Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna bima yenfa'una ve enfa'na bima allamtana. Rabbana zidna ilmen. Bugün biz Matn Acrumiye kitabının 5. sabaha geldik. 5. sabahımız bugünkü temamız I'rab boyunca. I'rab degen ne? I'rab degen biz buga çeyin nahwu ilminin anıqtamasında ötkönbüz. Nahwu ilminin anıqtamasında aytqanday, nahwu ilmi emden үйrөtөт деген biz бұл сөздөр сүйлөм болуп куралган учурда эң акыркы аракети кандай бүтөт? Домма болот, же касра болобу, же болбосо фатха болобу, же сүкүн менен бүтөбү? Мына ошол сөздөрдүн эң акыркысына көңүл бурат да. Эң акыркысына не кылабыз? Эң акыркысын кандай бүткөндүгүнү бизге үйрөтөт. Эң акыркысын кантип туура сүйлөйбүз biz арабча сүйлөгөндө же окуганда? Кантип туура окуйбуз же кантип туура сүйлөйбүз? Мына ошону үйрөтөт дегенбиз. Эми бүгүн биз I'rab деген сөз негизи бул талдоо деген. Эгер терминдик маанисин ала турган болсок, бул талдоо деген билдирет. Синтаксистик талдоо. I'rab деген сөз синтаксистик талдоо деген сөз. I'rab деген сөздүн эки мааниси бар. Лексикологиялык, тилдеги мааниси бар жана терминдик мааниси бар. Синтаксисте термин катары колдонгон мааниси бар. Тилдеги мааниси, лексикологиялык мааниси I'rab деген бул al-izhar же болсо ибана деген маани берет. Бул деген не? Бир нерсени баяндоо, ачыктоо деген маанини берет. Ал эми терминдик маанисине келе турган болсок, терминдик мааниси бул al-i'rабу huwa taghyirу awахирил калими لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Бул анықтамада азыр biz 1, 2, 3, 4 жерге токтолобуз. Бул анықтаманын мааниси кандай болду? Сөздөрдүн сүйлөм болуп куралган учурда эң акыркыларыны өзгөртүү. Азыр эң акыркылар дегенге токтолобуз. Эң акыркылары, акыркы аракеттерин не кылуу? Өзгөртүү. Эмне себептен? Лихтилафил авамили дахилати алейха. Мына ошол сөздөргө нелердин кирүүсү менен дейт? Амилдердин кирүүсү менен. Кирүүсү менен не болот? Ошол сөздөр өзгөрөт. Башкача айтканда, ихтилаф деген ар кандай болуп келүүсү. Ал ошол амилдер не болот? Ар кандай болот. Кээ бирки амилдер бар. Бул сөз сүйлөм болуп куралган учурда эмне кылат? Аны домма кылат, же болбосо фатха кылат, же болбосо касра кылат, же болбосо этиш болсо жазым, сүкүн кылат, этиштин аягын. Лафзан ау тақдирон. Мына ошо биз айткан фатха, касра, же болбосо сүкүн не болот? Лафзан. Биз айтканда аны касраны ачык айтабыз, же жазабыз. Же болбосо ошол касра, же болбосо фатха, же домма не болот? Көмүскөдө болот. Өзгөртүүчү сөз келет. Амил деген сөз не кылат? Ошол сөздү, бир эле сөздү азыр мисал менен ачыктайбыз. Мисал үчүн айта турган болсок, хадара Мухаммадун. Хадара Мухаммадун. Карайбыз, бул жерде Мухаммад деген сөз эмне менен бүтүп атат? Домма менен бүтүп атат. Мухаммадун, танвин домма менен бүтүп атат. Бул жерде Мухаммад деген сөздүн домма менен бүткөнү не болуп атат? Бул жерде амил, хадара деген этиш, бул эмне кылды? Мухаммад деген сөздүн домма менен бүтүүсүнү шарттады. Хадара демек эмне болуп калды? Амил болуп калды. Ал-амил ад-дахила алейха. Хадара амил болуп калды. Мына ошол хадарун келүүсү менен Мухаммад келди дейбиз. Бул хадара этиши. Хадара этиши бул эмне кылды? Мухаммад деген сөз сүйлөмдүн ээси болду дагы. Мына ошол
домма менен бүтүүсү. Яғни башкача айтканда биз терминдерге өтөлү роф болуусу. Домма менен бүтүүсү деген мааниси роф дейбиз. Роф деген бул домма менен бүтүүсү деген маани билет. Роф болуусуну шарттады. Хадара эмне болду? Амил болду. Авамил деген сөздүн мааниси жекелик түрү не болот? Ал-амил. Ал-амил. Амил деген мына ушул хадара болду. Мухаммадтын домма менен бүтүүсүн шарттады. Ал эми раайту Мухаммадан. Мухаммадан. Раайту деген этиштин мааниси көрдүм деген. Мен көрдүм. Раайту мен көрдүм. Кимди? Мухаммадты. Мухаммадты көрдүм. Мухаммадан. Мухаммад неме болду? Фатха болду. Буга биз насып деп коебуз. Эгерде кайсы бир зат атооштун, ысымдын акыры сүйлөм болуп куралган учурда эмне менен бүтүп аткан болсо, фатха менен бүтүп аткан болсо, буга биз насып деп айтабыз. Домма менен бүткөндүгүнө биз роф дедик, эми фатха менен бүткөндүгүнө биз ага насып деп айтабыз. Андан кийинкиси Марорту би Мухаммадин. Мухаммадтын жанынан өттүм. Би деген биз өткөн сабакта менен деген маанин берет дегенбиз. Бул жерде жанында деген да маани берип атат. Яғни Мухаммадтын жанынан өттүм деген сөз. Бул жерде карайбыз. Раайту деген этиш бул не болду? Амил болду. Амил болду. Бул амил Мухаммадтын не болуусуну, насып болуусуну шарттады. Ал эми бул жердеги кийинки сүйлөмдө, үчүнчү сүйлөмдө ба тамгасы харфу жар бол деп айтканбыз мурдагы сабакта. Бул өзүнөн кийинки ысымды не кылат? Зат атоошту касралуу болуусуну шарттайт, талап кылат да. Аныктамада не дедик? Авамилдердин, ушул сөздөргө авамилдердин ар кандай болуусу менен не кылабыз? Сөздөрдүн эң акыркысыны өзгөртөбүз, ошого жараша. Бул жерде карайбыз. Хадара не кылды? Мухаммадтын роф болуусуну шарттады. Раайту деген этиш Мухаммадтын насып болуусуну шарттады. Ал эми ба тамгасы болсо Мухаммадтын жар болуусуну шарттады. Жар деген касра болуусун шарттады. Чүнкү Мухаммад деген Мухаммад сөзү не болот? Бул жерде авахир, эң акыркысы дегенде биз далды не кылбайбыз? Максат кылбайбыз. Ошол эң акыркы тамган аракетин максат кылабыз. Далдын эң акыркы аракети не болот? Бул жерде домма менен бүттү, бул жерде фатха менен, бул жерде не касра менен бүтүп атат. Мына ушуну биз не кылабыз? Буну биз i'rab деп айтабыз. Анткени амилдердин кирүүсү менен, ошол сөздүккө кирүүсү менен акыркы не болду? Сөздүн баягы контекстине жараша өзгөрдү. Мухаммад бир эле сөз болуп атат, бирок сөздүн сүйлөмдү өзгөрүүсү менен жана амилдердин кирүүсү менен ар башка амилдердин кирүүсү менен бул не болду? Мухаммад сөзү өзгөрдү. Мына ушул процесске эмне деп айтат экенбиз? i'rab деп атабыз. Буну талдаганда биз талдоонун кийинки сабактарда дагы талдоонун не кылабыз? Жолдорун үйрөнөбүз буюрса. Андан кийин бул жерде лафзон деп айттык. Аныктамада не деп айттык? Лафзон деп айттык. Лафзон деген сөз биз айтып атабыз. Мухаммадун деп ошол домманы ачык сүйлөп айтып атабыз да. Мына ошол лафзон болот. Лафзда деген сөз сөздө деген, Биз лафзды
лафз деген сөздү мурдагы биринчи сабактарда не кылганбыз? Ачыктап өткөнбүз. Лафз деген сөздүн маанисини. Ау тақдирон. Тақдиронго мисал келтире турган болсок, тақдирон деген сөз көмүскөдө. Көмүскөдө ошол не домма, фатха же болсо касра бул көмүскөдө болуп калат да. Тақдирон дегенде көмүскөдө болуп калат. Буга мисал ошол эле мисалды алып кетели. Хадара аль-фата. Хадара аль-фата. Хадара аль-фата. Фата деген сөзүнү акырын карай турган болсок, бул немен бүттү? Бул я, алиф менен бүтүп атат. Бул я сүрөтүндөгү алиф. Я менен бүтүп атат, я. Бирок бул алиф да, я сүрөтүндөгү алиф. Буда карасак биз домманы көргөн жокпуз. Лафзда аль-фата, аль-фата ю же болсо аль-фата у деп туруп домманы чыгарган жокпуз. Себеби ал домма не болот? Көмүскөдө болот. Кээ бир сөздөр бар, араб тилинде кээ бир сөздөр бар. Мына ошол сөздөрдүн акырлары не болбойт? Биз талдаган учурда ал акыркы аракеттери көмүскөдө болот. Биз аны сөздү айтпайбыз. Айтылбайт сөздү. Бул рофко мисал болду, домма болуусуна мисал болду. Ал эми раайту аль-фата деп айтып турган болсок, раайтул фата. Бунда дагы ачык болгон жок. Неге? Себеби фата деген сөз бул дайыма эмнеде болуп келет экен? Көмүскөдө болуп кетет. Бул жерде аль-фата болуш керек эле негизи. Себеби раайту деген этиш не кылды? Өзүнөн кийинкини фатха, насып болуусунун ысымды. Насып болуусун шарттады. Бул жерде дагы шартташ керек болчу, бирок ачык көрүлгөн жок. Бул көмүскөдө болот. Фатха неде болот экен? Көмүскөдө болот. Андан кийин марорту би аль-фата. Бил фата. Фата деген жигит. Хадар аль-фата. Фата деген жигит. Жигит келди. Раайтул фата. Жигитти көрдүм. Марорту бил фата. Жигиттин жанынан өттүм. Мына ушул фата деген сөздө биринчи мисалда домма, роф болуусу көмүскөдө болду. Роф болуусу не болду? Көмүскөдө болду. Раайтул фата булда дагы насып болуусу, фатха менен бүтүүсү бул көмүскөдө. Ачык жазылып же болсо биз аны сүйлөгөндө айтпайбыз, ал фатханы же домманы, фатханы, касраны айтпайбыз. Марорту бил фата. Жигиттин жанынан өттүм дегенде биз касра болуш керек эле. Неге? Анткени бул жердеги ба тамгасын биз не дедик? Бул жердеги ба тамгасы өзүнөн кийинки келген ысымды зат атоочту не кылыш керек? Касралуу болуш керек эле. Бирок бул жерде биз касраны жазган же айткан жокпуз. Айтылбайт. Себеби бул сөздө фата, мына ушул сыяктуу кээ бир араб тилинде сөздөр бар. Бул сөздөр не болбойт? Роф болгондо же нас болгондо, домма болгондо, касра, яни нас болгондо, фатха болгондо же жар, касра болгондо ал аракеттер бул сөздүн аягында ачык болбойт. Себеби ачык болбойт, көмүскөдө болот. Себеби бул сөздөр не болот? Ошондой эрежеге баш ийбейт да. Ушундай кээ бир топ сөздөр бар, ошол сөздөр мына ушундай эрежеге баш ийбей калат.